Урматтуу Догдугүл Шаршеевна, мына Кыргызстанда бүгүнкү күндө мыйзам кабыл алынган окуучулардан, ата-энелерден акча чогултууга тыюу салуу боюнча. Ошого карабастан дагы деле мектептерде акча чогултуу улантылып жаткандыгын, өзүңүз дагы интернет баракчаларында жана ата-энелер кайрылгандыгын көрүп жатасыз. Ушуну эмне себептен токтото албай атасыздар? Бул боюнча туташ иштеп атабыз. Эгерде ошондой фактылар болсо, биз туура эле укук коргоо органдарына мыйзам бузуучулук факты катары берип жатабыз. Мындай, сиз министр катарында мектептин директорлоруна ошо районо эмелерди чогултуп туруп эле катуу маселени коюп койсоңуз, анткени мыйзам боюнча акча чогултканга болбойт деп. Дагы деле мына оңдоого же болбосо ремонтко, дагы бир окуу куралдарына, башка чыгымдар үчүн деп тилекке каршы мектептериңиз көп, түшүнөм. Ошого карабастан сиз катуу жазаларды ушуларга көрсөңүз. Анткени бүгүнкү күндө ошо мыйзам аткарылбай атат. Биздин мектептерибиз коммерциялык уюм эмес, бул билим берүүнүн очогу болуш керек. Ошол жерде биз бардык шарттарды түзүп беришибиз керек. Ошо акчаны бербеген ата-энелерге анча-мынча психологиялык кысымдар болот экен. Эми ушуну өзүңүз жеке көзөмөлгө алып берсеңиз, мектептерде ошо ата-энелерден акча чогултууну тыюуга салуу боюнча. Толугу менен макулбуз. Эгерде сизде тастыкталган маалымат болсо бөлүшсөңүз, биз өтө ыкчам тез чечим кабыл алабыз. Ооба, анткени дээрлик көпчүлүк мектептерде чогултуп жатат да. Туура, мектептердин саны көп, бирок сиз катуу жазаларды коюп, ошо акча чогултулган мектептердин жумуштан алынгандыгын, ошолорго кандай чара көрүлгөндүгүн бир элге жарыялап туруп, анан ушу боюнча бир пропаганда иштерди алып барсаңыз. Чоң рахмат. Жарайт.